Beş ay murda үйлөнгөм. Үйлөнөр алдына жубайым айткан, зордукту алгам деп. Bir ele жолу деп. Макул деп жакшы көргөнүмдөн үйлөнүп алгам. Анан азыр башка балам менен дагы 4 жолу жатканын билип отурам. Аябай ичим өрттөнүп атат. Эстеген сайын езилем, кыйналам. Мен суроом мындай. Ошол эки баланы тең өлтүргүм келип жүрөт. Өлтүрсөм күнөө болбойбу. Тооба кылсам Аллахым кечирер. Жок эми. Bir акмакчылык болуптур. Ошол жанагы үйрөнгөн адат кала уйга жүргөн салабы деп ошол башынан да bir проблемасы бар кыз окшойт да. Эгерде ошол чын болсо, билбейм эми бул сиздин версияны угуп атабыз да, мүмкүн аялдын версиясын уксак мүмкүн андай эместир. Ошон үчүн шарият соту өкүм чыгарыш керек буга. Далилдерди карап, чындап ушундай болдубу, болбодубу деп. Көбүнчө адамдар бири-бирине доомат кылыш үчүн деле айтылып калган убакыттар болгон. Качан сот же болсо казы изилеп чыкканда жалган болуп чыккан. Ошого эми мен азыр сиздин бул сурооңуздан улам эле мен ал аялыңызды ушундай деп айыптай албайм. Эгерде ошондой болгон болсо дагы жөн гана, эгер жакпаса ажырашыңыз болду, башка аял ала бериңиз болду, бүтүн. Ал эми тиги эки баланы дейт. Кайсы экени, мурункусун кийинкисинби, чыгса зина кылгандарды өлтүрүңүз, өлтүрүңүз. Акыңыз жок сиздин. Самосуд өзүңүзчө сот жүргүзүп, өзүңүзчө жаза берүүгө сиздин акыңыз жок. Шариятта дагы, закондо дагы. Эгер ушундай кылган болсо жоопко тартыласыз. Кыяматта дагы күнөөкөр болосуз. Себеби сиз аны ага өзүңүзчө өкүм чыгарганга акыңыз жок. Аны сот чечиш керек, казы чечиш керек, изилеп чыгышы керек. Эгер чындап эле ошондой болгон болсо, казы анын өкүмүн берет. Эгер андай болбой турган болсо, сиз себепсиз болосуз, анан Аллах кечирет деп бардык күнөөнү кыла бербеш керек, Мүмкүн Аллах Таала кечирбей коюшу мүмкүн. Тобаңызды кабыл кылбай койсо кечирбейт да. Бирок Аллах Таала мээримдүү зат экен деп мындай күнөө ишти кылбаш керек. Тоба кылбай туруп өлүп калсаңызчы, күнөөнү кылып туруп өлүп калсаң эмне болосуң? Тобага жетишпей калсаң. Кудайым өзү сактасын. Ошон үчүн өзүңүзчө сот кылып аны өлтүрүп же болбосо андан өчүңүздү албаңыз. Эң немеси Кудайга таштаңыз же болбосо сотко кайрылып ажырашып алыңыз.